Мына ушундай көңүл көтөргөн, таңкы, маанайды көтөргөн жагымдуу музыкалык чыгармадан кийин биздин студиябызга келген сыйлуу конокторубуз дагы бар. Алардын дагы баягы атын атаса куту сүйүнөт деп бир ооздон атын атап тааныштырып өтөлү. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына алдыда дагы жагымдуу жакшы чыгармалар ырдалат деген ойдобуз. Андыктан алды менен конокторду тааныштыра кетели. Маданияттын мыкты кызматкери, кыргыз элинин таланттуу уулу Замир Арыкбаев келип отурат. Ошондой эле эки таланттын ортосунан чыккан данектей кызыбыз мына кадимки улуу инсан Токон Эшбаев агабыздын кызы жана Лира Ырайымбекова эжекебиздин кызы Аксыйнат Эшбаева келип отурат. Жана гитарист, ырчы, төрт тарабы төп жорго ар кандай кылып мактасак жарашат Бексултан Ашырбеков келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Таңкы маанай кандай? Үндөр ачылдыбы? Көңүлдөр жакшыбы деп көрбөйлү. Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Жакшы келип алды. Негизи ошо эртең менен эфирге келиш негизи өнөр адамдар үчүн бир мындай кичине мындай эмен. Бирок ошондой болсо да биздин кесип бул. Биз эл үчүн деп ошо жүргөндөн кийин ошо сөз түрдө, жооптуу түрдө келип ошо өзүбүздүн талантыбызды баягы көрсөтүп, жакшы маек куруп беришибиз керек. Бул милдет катары. Ооба, биздин милдет катары. Эң сонун ошол милдетиңиздерди өзүңүздөргө Кудайым кут кылсын. Бул милдетти аркалаштагы оңой олтоң иш эмес экенин баягы жакшы билебиз. Анан дегенде эле бере турган суроом мындай болуп атат да, негизи төөнү конокко чакырса дагы мени эмнеге конокко чакырат эле, баягы эле жүк артат да, суу ташыйм жок эле дегенде деп барат экен да. Анан биз дагы баягы ырчыларды конокко чакырганда кесибине карап эле эми төөгө жүк арткандай эле ырдайм деп келдиңиз да, ырдайсыз дейбиз да. Туура. Анысыңарындай дегенде эле жагымдуу ырга кезек берели деп атабыз. Кандай чыгарма аткарып бересиз? Мен азыр учурда биз Бексултан экөөбүз эме деген ырды ырдап жүрөбүз. Айбек Карымов агабыздын Сагындым туулган жерим сени деген чыгарманы ошо жакшылыктарда, концерттерде ырдап калып атабыз. Ошо чыгарманы ырдап берейин. Жакшы. 1-2-3 куплет деп коем. Өзү 5 куплет ырдап коем. Жап-жашыл жибекти жамынгандай, жайкалган төрүмдү сагындым ай. Жашоодо керемет кандай күч бар, жол күтүп мен сага камынгандай. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгалдак белесиңди. Саймалуу тоолорум көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Эй баракелде. Жол алып учушкан каркыралар, жолдогон саламым айтып барар. Жол бою ак көйнөк кийип алып, жолумду күткөндүр гүл кайырлар. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгалдак белесиңди. Саймалуу тоолорум көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени, сагындым туулган жерим сени. Деп коюп турбайсыздар да бой. Сону биз калчаттыралы. Жылдызың сагындым жымыңдашкан, жымыңдап мага арнап ырдашкан. Жодурап жолумду карашкандыр, жол четин элеген кызгалдактар. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгалдак белесиңди. Саймалуу тоолорум көздөн учуп, сагындым туулган жерим сен ай, сагындым
туылған жерім сені, сағындым туылған жерім сені, ой сағындым ой туылған жерім сені. Ey Баракелде. barakeldi, Эң сонун barakeldi. биздин жерди кимдер телекөрүүчүлөрүбүз карасагым дагы да. бир чээр жазышып, жандуу үн менен ырдаганы үнүңүздү угуп, сиздерге жакшы кол чаап, көрүп олтурушат деген ишеничти билдирели. Анан эми дегенде эле чыгармачылык тууралуу сөз болот да, чыгармачыл топ келгенде. Анан мынакей жаныңызда дагы жакшынакай жаштарды ээрчитип келипсиз. Бир кезде өзүңүз дагы ушундай жаштарды сүрдөгөн сүрдөгөн жаштар элек. Бул дегичекти мына убакыт өтүп, орто муундардын катарына кирип калдыңыз. Анан жаштар менен дагы иштешип, колдоп келатканыңызды билебиз дегендей. Жакшы чыгармачылыкта көп жаңылыктар бар. Кудай буйрса жакшы ырлар жаралып атат. Анан жакында эле дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Ошо Акзинат карындашым экөөбүз бир дуэт жараттык. Булар эми казак элинин ыры Шамшык Калдаяков деген таланттуу эл артисти, эми раматтылык болуп кеткен киши, бирок казак элине чоң мындай бир салымын кошуп кеткен адам экен. Ошол инсандын, ошол таланттын, агабыздын бир жашоо кайдасын бул күндө деген чыгармасын аткардык. Эми өздөрүнүн тилинде Арыс жагасында деген чыгарма экен. Биз аны кайдасын бул күндө деп эле баягы өзүбүздүн тилибизге ылайыктап которуп анан ырдап чыктык. Анан эфирдин аягында да бир ошол чыгарманы ырдап беребиз деген ниетте отурабыз. Кудай буйрса. Акзинатка сөз берели. Мынакей бүгүн Замир агам менен ээрчип бүгүн студияга келип отурасыз. Мен билгенден биздин Куттуу студиянын алгачкы эфириңиз болуп жатса керек деп ойлойм ЛТР каналында. Анан айтсаңыз, чыгармачылыкка канча убакыттан бери аралашып, мына элге жакшы чыгармаларды тартуулайын деп, камданып, кадам таштап, жаңы клиптерди чыгарайын деген пландар алдыда көп болсо керек. Кудай буйрса, чыгармачылыкка аралашканыма аз эле болду. 4 айдын, 5 айдын жүзү болуп калды. Анан ошо апамдын жеке концертинде биринчи жолу сахнага ырдап чыктым. Ошондон кийин анан ырдагым келип, ушул ырчылыкты кесип катары алып кетсем деген оюм бар. Буйрса баары. Жакшы, эми эки таланттын ортосуна чыккандан кийин сөзсүз ырчылыкта алып кетпесе болбойт болуш керек. Анткени залкар инсан, залкар таланттардын тарбиясын алып, мына жакшынакай жаркырап турган кызыбыз. Акзинатты мен өзүм тааныбачу элем буга чейин. Мен бул ырды өзүм эле аткарсамбы деп ушундай бир жүрүп анан Жолдош деген байке менен иштешебиз. КТРде ошол голос жазат. Анан ал киши менен отуруп ушундай бир ырды бар, ушуну ырдайынчы деп монтуп, эмоцияга кирип монтуп атсам, анан кийин ушуну дуэт ырдасам кандай болот эле деп калдым да. Десем, ушундай Акзинат деген жакшы ырдаган таланттуу кыз бар. Ушундай эки таланттын ортосуна жаралган жакшынакай келечеги кең болуш керек, жакшы ырдайт депчи. Анан өзүнүн үнүн угузуп көрдү. Анан ушул кыз менен ырда деп сунуштады. Ошол байкенин эмгеги бар да бул жерде. Ал байкенди айтып кетишибиз керек. Себепчи болуп калды да. А мен болсо каяктан билет элем. Анан үнү да жакшы экен. Анан ушу анда ырдасак туура болчудай деп ушундай жакшы бир жыйынтыкка келип анан ошолорду ырдап калдык, Кудай буйрса. Жакшы азамат. Ал эми Бексултан мырзачы, Бексултан колдо гитара кармап, сен өзү жогорку билим дагы мындай окуп, азыркы учурда окуп аткан мезгил. Гитарист катары келатасыз. Анан айтсаңыз, мисалы көп эле бизде Кыргызда аккордеон ойношот, жок эле дегенде комузга көбүрөөк жакын келебиз да. Сиз кандайча бул тармакты тандап алдыңыз? Эмнеси менен өзүнө тартып тартты деп коя, 7 кылым мененби? 6 кылым өзгөчө добуштар чыгат да, комузга салыштырмалуу бири-биринен. 2 кылым менен кайсы жермен? Сүйүүгө жакын болгондон болуш керек. Сүйүүгө жакын. Ана көрдүңүз. Романтика. Гитарадан сүйүүнүн музыкалары. Бизди айтып атабыз. Башка. Өзүм да алакта мектеп окутуучу болчумун. Кызыгып аткан, жаңы кызыгып аткан, ошондон байланып калдык гитарага.
сүйүүнүн добушу чыкса анда түшүндүм деп коеюн. Сүйүүдөн башталган нерсе жакшы болот десиң. Сүйдүрүп алды деп коюңузбу? Сүйдүрүп алды да. Өзүм байкабай калдым. Сөзсүз түрдө Замир байке ырдап кыздардын жүрөгүн багындырса, анан сиз гитара менен бул дагы оңой иш эмес. Айтсаңыз алдыдагы пландар, негизи эле Кудайды күлдүрөйүн десең алдыдагы пландарыңды айт деп коет экен, бирок биз эми өтө каткыртып күлдүрбөсөк дагы бир багы божомол бар да, ушул күндөрү буюрса даяр болду деген бир пландар кандай болуп атат? Азыр айтып кеттик го деп. Сиз деген жогоруда жакшы клип тартып келдиңиз. Ал клипти дагы биз көрүп атабыз да экран аркылуучу. Анан саякаттап эле саякатчы ташбака болгончо кайсыл жактын сыйы канчалык экенин бир даңктап ырдаган тема экен. Ооба. Ушул боюнча кеп кылалы деп атам да. Түштүктөгү досума деген чыгарманы айтып атасыз да. Ооба. Булар негизи кандай десем, бул негизи баягы ар бир мындай чындыктан анан бир турмуштан алынып жазылат да. Негизи ар бир ырды элечи көпчүлүгү эле. Анан мен карап туруп ушул бизде негизи трайбализм күчөп кетпедиби? Анан ошол трайбализмге жок болушуна да коебойм, мындай кичине салымым болсун. Кыргыз эли бир мындай аралашып, бири-бирин мындай биримдикте деген сыяктуу ушундай максатта жазылганда, бул катылган ошол нерсе. Мен баягы досумду эметип ырдап, мен баягы барып бояктан сый көргөнүмдү чагылдырганым менен ал жерде башка маани жатат негизи. Буякта достук, мындай иш-чара, ынтымак жатат да. Анан кийин көптөрү кээ бир кичине тарынтып койгон учурлар болду, кээ бир анча-мынча радиолор. Баягы булурун мындай экен, анан булурун тигиндей экен деген сыяктуу. Булур мен көбүнө эле катуу айттым да. Буларды беришиңер керек. Булар деген бизге кыргыз элине керекир. Бул жерде жөн эле мындай аш жеп келгени менен бул жерде деген буякта дагы башка мааниле айтылып атат буякта. Буякта деген анан ошол нерсеге силер салымыңар кошушуңар керек. Түшүнбөстүк кылып атат кайра. Бул жерде мындай түз эле карап атат да, барып мындай барып мен бийлеп баягы көңүл ачып келгендей эле. Ал жерде андай эмес. Ошо менен бирок башка нерсе берилип атат бул жерде. Ички ынтымактын мындай. Ар бир улуттун пейили, бири-бирине болгон жок, улут эмес, ар бир региондун өзүнүн өзгөчөлүгү, анан ошону менен бирге эле мындай бири-бирин түшүнүп, мындай чырмалышуу. Ошол нерсе берилип атат да буякта. Бул чыгармада ошо кимдер иштеди, клипти тартуу идеясы кимге тандык? Негизи бул клипти Эрнис Сыдыков иним тартып берди. Анан жакшы тартып берди. Идея болсо өзүмө тандык. Ошол айтсам ал дагы аябай жактырып, байке силердин идеяларыңар аябай күчтүү экен деп, мени да бир сыйра мактап кетти да коеюнбу. Анан ыр болсо сөз обону өзүмө тандык. Баягы өзүбүз обон жаратып калабыз, сөз жазып калабыз. Анан баягы отуруп чай ичип отурганда эле мындай чыгып калды. Гитарамен мен да бир гитараны аябай черте албасам дагы мындай кыңкылдатып обон чыгарабыз да. Анан ошол кезде чыгып калды, чай ичип отурду чайдын үстүндө. Анан үйдөгүлөр дароо эле жактырып ушундай кайрыгы сонун экен деп эле анан өзүмө да жагып анан ырдап калдык. Аранжировкасын Такырбашев деген жакшы музыкант ага жазып берди. Голосун болсо Асан деген жакшы үн жазган инибиз бар, ал жазып берди. Ошентип анан ушул чыгарма бир жакшы бир өзүнүн ордун таптı окшойт деп калдым да. Жакшы. Ордун таптı окшойт. Ооба, мен уктум чындыгында чыгарманы көрдүм, анан баягы чындап биринчи көргөн кишиге баягы билбейм, мен анда тескери кабыл албаптырмын да. Мен түз эле мындай пейилди элестеттим ачыгында. Чындап эле түштүккө барсаң пейил жакшы. Жок, ал жагы айт. Биз эми бул жакта адаттагыдай эле болуп калганбыз да. Ал айтылды да. Ошол айтылганы менен бири-бирин дост, бири-бирин чакырып атат. Ооба. Ээрчип атат. Жок, келип сыйын көрүп кет. Мен барып сый көрүп, мына көрүңөр, мында аралашып, мында бири-бирин мындай карашпайчы. Баягы кайсыл жердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бирок бириксин, аягында келип бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы деген тилек ниетте. Туура. Анан мынакей жогоруда көрдүңүздөр да баягы чыгармачылыкта дагы ордун таап, ар бир нерсени жеткирип берүү оңойго турбайт. Мына ушул мисал катары эле мына Замир байкенин азыркы эле чыгармасы тууралуу пикирлерди айтып өттү. Сиздер дагы ушундай учурлар алдыда көп эле нерсени жеңишке туура келет да. Бул тармакта кимдерден кеңеш алып атасыздар? Кадамды таштаганда абайлап таштап, эми алгач коркосуң да, чочуйсуң дегендей. Кантип эми чыгармачыл инсандар менен байланыш түзүп атасыздар?
жакынкы эле чогуу иштешип жүргөн Замир Акзинатка сахнага чыгып мындай баштаганынан улам. Негизи атам бул дүйнөдөн өткөнүнө быйыл 5 жылдын жүзү болуп калды. Анан апам кеңеш берет. Анан жаңы эле бул жерге келгенде Замир байке да көп кеңештерин айтты. Карындашым мындай болот, тигиндей болот деп, анан ошол кеңештерин Кудай буйрса эсиме алып, ошону ишке ашырам буйрса. Жакшы, мына Бексултан, сен дагы айтып атасың, ошол сөзүңдү айта кетсең. Үйлүк алат жакта иштешип жүргөн ошо чыгармачылыкка ага эжелериштен эле. Негизи аганы көрүп үйүнө өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Ошо агалардан үлгү алып, кандай жакшы адамдан үлгү алса, ошол кийинки муундагы жакшы кадам баштайт экен да. Силерге да ушул Замирдей келечекте, ырчы келечекте ошол адамгерчиликтүү инсан болушуңарга тилектешпиз. Анан жана айтылып кетпеди, сүйүүдөн башталды депчи. Анан Замир мырзага бир ыр бербейлибиз? Дагы кезек берели деп атабыз, негизи. Жок, анда азыр чыгармага. Акзинатка койсун. Анан кийин калганын атайлы. Ооба, ошон үчүн айттык да баягы Замир байкени биз эми көптөн бери иштешип чыгармачылыкта жакшы билип калдык да. Сиздерге салыштырмалуу да. Анан жаман адамды ээрчибедиңиздер мындайча айтканда деп коеюн да, ошол тактык баягы уктап калбай, убагында чыгармачылыгына дагы ошондой мамиле жасаса, орун табууга бир себепчи болот экен деп коеюнчу. Туура, эң туура. Ошон үчүн келиңиздер. Жакшы, анда Акзинатка. Кайсылардыр да? Айбар атат да? Ак булутту аралап ай баратат, ай баратат. Аккуу болуп көлдөгү жай баратат. Ата албайсың аккууну оңой менен, жете албайсың айга да жел ой менен, жете албайсың айга да жел ой менен. Жеткинчекти жетпестен калган жакшы, калган жакшы. Жетип азап чегиче арман жакшы. Жетем десең сулууну ай жетер элем, көк деңизин булуттун ай кечер элем, көк деңизин булуттун ай кечер элем. Ак булутту аралап ай баратат, аккуу болуп көлдөгү жай баратат, жай баратат, жай баратат. Эй, баракелде. Эң сонун чыгарма, Жакшы, мына абдан үн дагы жакшы экен. Келечегиң кең болсун, телегең кең болсун, өнөрүң өркүндөп өсө берсин деген тилекти айтмакчыбыз. Деги эле ушул чыгармачылыкта эми ээриш аркак болуп иштешкен абдан туура, алдыга жолду үндөгөн ушундай жакшы агалар жакшы жолду баштап берсе, жаш кадам таштаган кызбы, жигитпи, баягы жашоодо, турмушта түз кетип, чыгармачылыгы алдыга тез болсо керек, Туура байке, туура. Азыр чындап баягы чыгармачылыкта дагы баягы сурулуп чыгыш оңойго турбайт да. Талант көп, аларды дагы иргеп алып, баягы угармандар дагы табитине жараша тандап алууга туура келип калган чакта, мындайча айтканда.
эки кишинин бири ырчы деген баягы эл арасында дагы катуу айтылган сөздөр айтылып атат да. Бул чыгармачыл инсандар үчүн, сиздерге окшоп ордун таап калган ырчылар үчүн баягы катуу эле айтылган, катуу тийген таш сыяктуу эле болсо керек. Анан ошон үчүн дагы сиз ушул жаштарга колдоо, жаштарды сүйрөө бир себеп болсо керек. Бул тармакта жүрүп, ошо күнгөй тескейин сиз эми жакшы эле билесиз да. Ошол боюнча айтсаңыз, бул таланттардын баягы чыгармаларын табитин угармандар кантип иргеп киргеш керек. Кээде иргеп дагы мүмкүн эмес болуп калды. Ачыгын айтканда, жакшы ыр окшойт деп, же музыкасын жактырып калат, же сөзүн жактырып калып, ушундай бир тандоого да мүмкүн эмес да. Азыр ырчылардын бактысына студия, азыр компьютердик жанагы программалар аябай чоң эмесин мүмкүнчүлүктү ачып берди да. Эгерде мурда азыркыдай компьютер менен жасалбаган, мурдагыдай пульт менен гана сведенка кыла турган болгон болсо, анда азыр башкача болмок. Мурдагыдай эле баягы үнү күчтүүлөр дайыма ошо сахнада жаркырап турмак. Ана азыр баягы компьютерде эле баягы объем берип, тазалап, анан кийин уровень көтөрүп мындай эменчи өзүнүн. Ошентип эле баягы ырчыларына теңеп эме кылып коет атпайбы, жазап коет атпайбы. Ошон үчүн баары эле бирдей угулуп, жакшы эле угула берет да, тазалап, жакшынакай кылып койсо элечи. Анан бирок ырды дагы мындай иргеп, кубалап оккан баягы үйөрмандарыбыз да аз эмес. Алар дагы мынтип ырды кулак төшөп, деп иргеп билишет да. Бирок сиз айткандай көпчүлүгү дагы эмне кыларын билбей калган угармандарыбыз да бар да. Баары эле подряд угат. Анан баары эле жакшы угулуга берет, анан баары тең эле авторитеттүү көрүнө берет дегендейчи, ушундай да. Баары эле укмуш таланттуу көрүнө берет да. Анан кийин кээ бир көп жерде ошо жанды уурдап келгенде, анан жанагындай болуп келгенде, анан чыныгы жүздөр көрүнүп калып атат да. Ошондой эл ошондо билип атат. Акыбалы мындай турбайбы, дарамети мындай турбайбы депчи. Анан жана жаштар менен деп калып атасызбы? Ошол мен жаштарга көп жардам бергим келет, бирок баягы финансылык жактан жардам бере албасам дагы өзүмдүн тажрыйбаман бөлүшүп, өзүмдүн баягы көргөн билгенимди ошо жаш чыгып келаткан таланттар туура жол менен кетсе экен деген бир өзүмдүн жакшы чын жүрөгүмдөн чыккан ушул кеп кеңештеримди айтып эметип калганга аракет кылам да ошо. Анан мындай кызыккан суроолору болсо, же болсо бир нерсени билбей атса, ошол экелерге мындай жардам берип айтып, мындай жолун көрсөткөнгө дайыма ушундай өзүмдүн эмемди эме кылып келем, аракет кылып келем. Анан өзүм деле көп деле дуэт ырдабайм, өзүңүздөр билесиздер. Сегизбек досум менен эле көп ырдадым. Анан ушул эң кыздар менен ырдаган эң биринчи жолу ырдап атам. Султан Садыралиев менен ырдаган ырым бар экен, бирок Динара Аккулова эжекеси менен ырдагандыр, бирок алар чыккан жок да. Эмнегедир ушу чыгара албаган жокпуз ошол кезде. Аксыйнаттын бул тарабынан багы бар экен деп коюңуз, Же мантип да өзүмдү мындай өзүдө көтөргүм келбейт. Жок, эми ошентсе дагы бир чыгармачылыкта бир жаңылыкта жаңылык, мен жаңылык жасагым келди да ошо. Дуэт менен. Өзүмдү мындай эме кылып бир жаңылык көрсөткүм келди. Анан ошо менен бирге эле ушундай жакшы талант менен, жакшы эме менен ырдагым келди да, таланттар менен ырдагым келди дагы. Анан өзүмдүн көңүлүмө төп келген үн кулагыма жаңырып калды, ошо менен ырдап калдык. Чын Акзыйнаттын үнү андан жакшы экен. Анан Акзыйнатка айтайын дегеним, кээ бир ырчылар айтып калат да, мен эми өзүм ырчы болдум, баламды же кызымды ырчы кылгым келбейт, башка кесиптин ээси кылгым келет, башка кесиптен көргүм келет деше берет. А сиздин апаңыз кантип айтат? Апам деле негизи ойлогон эмес. Мен негизи скрипка тармагында окудум да, анан кийин ошол тармакта эле негизи окуп атам азыр деле, бирок ырчылыкка көбүрөөк окуп атам да азыркы учурда. Анан азыр ырдап кичине олугуп баштадым да, апам таң калып, бир чети кыз кишиге оор да. Ооба. Кыз кишиге ырчы болуш абдан татаал. Анан апам абдан түшүнөт, билет. Анан башында 1-2 жолу айтты, кызым, мен концертинде эле ырдап кой, анан кийин көрө жатарбыз деп койду. Анан кийин кайра ырдабай эле койбойсуңбу деп башында айтып жүрдү. Анан кийин азыр уже өзү жардам берип мага акыл кеңештерин айтып жүрөт. Ошол акыл кеңештерди ээрчиген кишини баягы акылынан пайдалансаңыз, анда баягы камчы салдырбай кетесиз да. Өзүңүз айткандай баягы чыгармачылыктын тузу оор деп коет чындыгында эле. Анан бирок
эмнеси оор болуп атат сиз үчүн жаңы баштаган кадамда чыгармачылыкта? Ооба, сиздин апаңыз башкаларга салыштырмалуу ырчы болуп атат, үй бүлөдө чыгармачылыкка жакын болуп атат. Бирок ошентсе да эмнесинен кыйынчылык жаратып атат? Эми ачыгын айтканда каражат жагынан. Сөзсүз түрдө. Калган айтпа өзүм, үйүм бар. Бизнеске деле жакшы. салып Акча деле бер, калган ошондо чыгарам эле деп. буга деле ошо ырчылыкка, чыгармачылыкка кичине финансылык финансылык Эң туура. Замир байке, айтсаңыз, мынакей, сиз эми ордуңузду таап калдыңыз да. Айттыңызбы ушул каражат тарабынан дагы кантип чыгыш керек экен? Мен айттым, азыр эми мына Борик ырдырдап атасың. Бул ырды болсо мына радиолорго берип, момундай кылып раскрутка кылып атабыз. Эми чыгасың дедим да. Айттым. Анан эми мунун артынан дагы бир жакшынакай жанагындай бир жакшы бир шаңдуу жазышың керек. Элдин көңүлүнө, табитине туура келген. Анан чакыруулар башталганда эле ошол сенин баягы чыгымыңды жабат, ошол эле сага спонсор, эл спонсор болот өзүнө. Эл көтөрөт. Ошого чейин чыдаш керек да. Ошого чейин чыдап, анан жакшынакай репертуарлар даярдап, элге кызматыңды көрсөтө берсең эле ошол түшүмүң кайра берет да. Эң сонун азыр жогоруда сиз белгилеп өтпөдүңүзбү? Биз Акзыйнат экөөбүз жаңылык жазап, Акзыйнат менен жакшы дуэт жаздым деп. Биздин дагы режиссерубуз ушул музыка даяр, биз ушул ырды угалы деп атабыз деп, биздин мынакей кадр сыртындагы көрөрмандарга дагы жаңылык болуп калды, күтүп атышат. Анда ушул чыгарма тууралуу дагы ырда бериңиздер дейли деп атабыз. Эмне деген чыгарма? Кайдасың бул күндө деген чыгарма. Denizin boyunda tanıştım boyumda, jaynagan güldöy kurbum sen, jeginde turdun sen. Jaynagan güldöy kurbum sen, jeginde turdun sen. Jaz ele gülkümden, kaydasın bu günde, sen izde bardağım, kay жерге barbarım. Sen izde bardağım, kay жерге barbarım. Алдында bir бақыт тұрғандай дел қатып, толқынға қарап ойланып мен кеттім чайғана. Толқынға қарап ойланып мен кеттім чайғана. Жаз күлкімден қайдасың бұл күнде, сен іздеп бардағым, қай жерге барбадым. Сен іздеп бардағым, қай жерге барбадым. Нур чачып көзүңдөн, эң назик сезимден. Жибектей чачың толкундап, калды эле колу булган. Жибектей чачың толкундап, калды эле колу булган. Жаз эле күлкүмдөн, кайдасың бул күндө, сен издеп бардагым, кай жерге барбадым. Сен издеп бардагым, кай
келди, абдан жакшы болуптур, кемчилиги жок, жакшы экен, а? Элге тез жете турган, элдин оозуна алына турган чыгарма болот экен деп мен эми жеке менин көз карашымда, ар кимдин табити ар кандай, бирок ошентсе дагы мындай бир уккан кишинин жүрөгүн жылыта турган чыгарма экен. Буюрса шыдыр болсун ушул чыгарма сенин жолуңа. Анан Замир байке эми багы биз эле эмес, эми эл баалап, талантын көтөрүп алып балды да өзү. Сизге ушул ак жолтой чыгарма болот деген жакшы тилек билдирели. Байкеге дагы учурдан пайдаланып Жолдошбек байкеге да чоң рахмат. Бексултан байкеге да. Бул жана Замир айтып кеткендей, чындыгында мына эки элдин ынтымагы бул да болсо, мына белгилүү Залкар казак эл ырчысы Шамшыкал Калдаяковдун казак кыргыздын ортосундагы жакындыкты дагы билдирип аткан нерсе. Ошон үчүн ийгилик каалайбыз. Бир гана эми клип калыптыр, Казакстандан барып тартып келсе да болот экен. Бардык жакшы тилектер, ниеттер адам үмүт менен жашаган үчүн алдыда деп билебиз. Студиябызга келип, жаңылыгыңыздар менен бөлүшүп, өз милдетиңиздерден кутулуп, мына эл алдында атайын убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан программабыздын соңунда Замир байке, сиз улуусу катары өзүңүздүн жакшы каалоо тилегиңиз, мүмкүн биз тараптан суроо берилбей калган чыгар. Ичиңизде кетпесин, айтып калыңыз. Ичимде кетсе дагы келебиз да коондой. Рахмат, биз абдан кубанычтабыз. Биз ар бир телевиденияларга, ар бир радиолорго ушундай бир алкышыбызды дайыма айтып келебиз. Анткени сиздер ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын түзүп, себепкер болуп, биздин үнүбүздү элге жеткирип, ошого сиздердин салымыңыздар өтө чоң. Кызматыңыздардан ушундай тайбай, дайыма эфирде жаркырап, үнүңүздөр менен жакшы программаларды элге тартуулап, жакшы маалыматтарыңыздар менен эл менен бөлүшүп жүрө беришиңиздерге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Биз сиздерге ыраазыбыз. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы. Биз дагы өз милдетибизди аткарып атабыз дегендей, чын эле берилбей калган суроолор экинчи жолу дагы биздин студияга чакырууга себепкер болсун. Изги тилектер алды да. Анча-мынча кээ бир суроону бербей коюш керек да, кийин келсин. Атайын ырдатпай койсок болмок экен, дагы шылтоосу менен бийик ырдатмак экенбиз. Эң сонун анда урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТР телеканалынын Бишкек студиясынан чыгып жаткан шаршемби күнкү Кутман таң программасын көрүп жатасыздар. Программабыз улантылат.
самолет ысык көлгө жайы